Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү видео биздин кичинекей сиңдилерибизге, жаш келинчектерге пайдалуу болот деп ишенем. Анткени мына ушундай тунук, аябагандай көрктүү биринчи тамакты шорпону конокторго кандай кылып жасап беребиз, ошол жөнүндө болмокчу. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мени чогуу бирге болуңуздар. Эң алгач эле казанга муздак сууну куюп, этти асып коебуз. Тузун кошуп, күчтүү отко коебуз. Бул чоң сөөктүү эт болушу мүмкүн, же болбосо уйдун кабыргалары жакшы болот. Ошондой эле койдун кабыргаларын, омурткаларын дагы асып койсок болот. Андан кийин кайнаганча күчтүү отто турат. Кайнап баштаары менен отту азайтып, көөктөрүн тазалайбыз. Бул эң маанилүү жери ушул көөктөрүн жакшылап тазалап алыш. Улам чыккан көөктөрүн тазалай беребиз. Бир болжол менен 10 мүнөттүн ичинде баардыгы тазаланып бүтөт. Улам кайнаган сайын чыга берет. Ошол кезде көөктөрүн аралаштырып кайнатып жибербей, жакшылап тазалап алсак эле шорпобуз аябагандай тунук, таза болот. Андан кийин четтерин дагы жакшылап тазалап, шорпо катуу кайнабашы керек, жай кайнай берет. Ошол кезде көөктөрү дагы чыга берет. Андан кийин баардык көөктөрүн тазалап алгандан кийин гана капкагын жаап, шорпобузду кайнатабыз. Айта кетчү нерсе, катуу кайнап кетпесин, шорпо жай эле кайнай берсин. Болжол менен бир 2-2,5 сааттай. Бул этке дагы жараша болот. Ал эми эт бышканча башка азыктарды дагы туурап, мышырып койсок болот. Мисалы, картошканы туураганда чоң эле бөлүкчөлөргө бөлөбүз, эзилип кетпеш үчүн. Жана кишинин санына жараша дагы эсептеп баарын туурап койсок болот. Мисалы, ар бир кишиге 3-4 кесимден картошка деп. Ошондой эле союзду дагы дал ошондой жол менен эле ар бир табакка 3төн кесим кылып туурап койсок болот. Ошондо үнөмдүү дагы болот. Жана союзду өтө ичке эмес, өтө калың эмес, картошка менен бирдей убакта быша тургандай кылып туурап алабыз. Картошка менен союзду өзүнчө сууга бышырып алабыз. Муздак сууну куюп, татымына жараша туз кошуп, отко коебуз. Кайнап баштаганда отту азайтып, жай отто болжол менен 12-15 мүнөттөй кайнатабыз. Эң негизгиси картошкабыз эзилип кетпеши керек. Жана убагында суудан чыгарып алышыбыз керек. Бышаары менен баардыгын сүзүп чыгарып алып коебуз четке. Ошондой эле башка дагы жашылчаларды кошсок болот. Мисалы, брокколи же гүлдүү капусталарды гүлдөрүнөн ажыратып алабыз. Өтө чоң эмес, өтө майда эмес кылып ажыратып, өзүнчө сууга бышырып коебуз. Мунун баардыгын алдын ала жасап койсок болот, албетте. Брокколини жана гүлдүү капусталарды сөзсүз түрдө кайнаган сууга салабыз. Бир аз туз кошуп, лимондун ширесинен сыгып койсок дагы өңүн жоготпойт. Андан кийин брокколини салгандан кийин туура 2 мүнөт кайнатабыз. Эгер ашыгыраак кайнаса, анда албетте эзилип кетет тез эле жана өңүн дагы жоготот, жапжашыл болбой калат. Ошондуктан туура 2 мүнөттө брокколини чыгарып алабыз. Ал эми гүлдүү капустаны 3-4 мүнөт кайнатып алабыз. Андан кийин муздак сууга чыгарыштын кереги жок, жөн гана идишке сүзүп алып, четке алып коебуз. Ал эми шорпобуз көрктүү болуш үчүн кызыл калемпирден майда кылып туурап койсок болот. Чарчы кылып же узундан ичке туурайбыз. Ошондой эле көк чөптөрдөн укроп, петрушка же көк пиязды мына ушинтип кыйгачынан узун кылып туурап, алдын ала баардыгын даярдап коебуз. Ал эми эт бышаары менен чыгарып алабыз. Этибиз аябагында жумшак болуп, сонун болуп бышты. Этти чарчы кылып туурайбыз. Ал эми кабыргалар боло турган болсо, сөөгүнөн эти ажырап кетиликтеп, убагында чыгарып, ар бир кишиге бирден кабырга же бирден омуртка кылып салып койсок болот. Тамагыбыз даяр болду. Аягында баардык конокторго бирдей өлчөмдө баардык азыктарды бөлүп салып, ысык шорпонун үстүнө куюп, көк чөптөрдү себелеп бере берсек болот тамагыбызды. Достор, мына ушундай аябагандай көрктүү, даамдуу сонун шорпобуз дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бул видеонун дагы сиздерге пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Эгер жакса, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле суроолор, сунуштар болсо комментарийге ой пикириңиздерди жазып калтырып койсоңуздар болот. Каналыма катталыңыздар. Кийинки видеолорду калтырбай көрөм десеңиздер, сөзсүз түрдө коңгуроону жандырып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.